Кутманды күнүңүздөр менен урматтуу радиочулар, парламент радиосу күндүн тартибинде программасынын бул жолку чыгарылышын Кыргыз парламентинин 85 жылдыгына арнамакчы. Кезегинде жогорку кеңеште иштеп, аппаратка бир топ ишин илгерилетүүгө салым кошкон эмгек ардагерлерин кабыл алуудабыз. Бул ирет студиянын мейманы жогорку кеңеш аппаратынын отун энергетика жана жер казыналарын пайдалануу боюнча комитетинин эксперти Сабыралы Кебекбаев студияда. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Саламатсызбы. Сиз Кыргыз парламенти жөнүндө өзүңүздүн иштеген жылдарыңыздагы учурларын эстеп берсеңиз. Мен жогорку кеңеште ушу сиз атап кеткен комитетте 2007 жылдын январынан 2020 жылдын январына чейин иштедим. Биздин комитет энергетика тармагын, анан ТОГЭМ тармагын ошо комитеттин тейлечи да. Биз эми негизинен жогорку кеңеште өтө орчундуу чоң маселелер каралат. Ошолорду комитет даярдачу эле, биз даярдачубуз. Кээ бир маселелер сессияга алып чыгылчу. Чоң маселелер даярдадык. Эми айта кетсем 2008 жылы чаткалдан лейлектен баштаган чаткалга чейин алтын кендерин текшерген депутаттык комиссия болгон. Ошондо дагы мен жумуш топтун эксперттерди топ чакырып ошо комиссияга иштегенге эксперттерди топтодук. Ошону жетектегенмин. Комиссиянын төрагасы анда вице-спикер Исабеков Кубанычбек Сатындиевич болчу. Өтө чоң иш кылганбыз. Материалдын баардыгын даярдап, топтоп бир 2 жумадай кыдырдык. 2 жумадан да көп кыдырдык. Анан кийин келип жазып материалдардын баардыгын палатага алып чыгып каралган. Ал кезде кумтөрдү кайтаруу боюнча маселе жок эле. Ошондой эле комиссияда энергетика тармагын текшерген комиссияга дагы анда да депутаттык комиссия болду. Депутаттык комиссиянын жетекчиси Жапаров Акылбек Өсөнбекович болчу. Анан анда да ошо эксперттер топ жумуш топ түзүлгөн. Жумуш топтун жетекчиси кылып мени дайындаган. Мен иштеп ошол энергетика тармагын текшерип болуп аткан кемчиликтерди, жетишкендиктерди баардыгын көргөзүп, сессияга алып чыгып айтылган. Ошол демек электр энергетика боюнча иш алып барсаңыз, анда жанагындай саат менен өчүрүп коюучу учурлар сиздин иш убактыңызга туура келген турбайбы? Иликтөө комиссия буга көңүл канчалык бурду эле? Эми бул атайын неме болгон эмес. Токтогул суу сактагычында суунун азайып кеткенине байланыштуу аргасынан мажбур чара болгон. Бирок азыр деле мына суу аз болуп атат. Бирок өкмөт өчүрбөөгө чараларды көрүп, аракет кылып, аракет болгон. Энергетика министрлигинен, энергия холдинг тарабынан, өкмөт тарабынан ошондой чаралар кабыл алынган. Жогорку кеңеш көзөмөлдөп турган. Жогорку кеңештин көзөмөлдөө атайын мыйзам бар. Ошонун негизинде комитетте карап, сессияда карап, ошондой маселелерди биз даярдап, кандай чаралар ошону неме кылыш үчүн, ошол чарадан чыгып кетиш үчүн карап турганбыз. Мисалы, айрым бир учурда талкуудагы мыйзам долбоорлору четке кагылып калат, же болбосо бир топ сын пикирлер айтылат дегендей. Ошондо комитеттин атынан даярдоочу өкүл катары сиздер катышканда бир жоопкерчиликти кандай сезесиздер? Биз ар бир жазган сөзүбүзгө, ар бир тамгасына жооп беребиз. Биз ошон үчүн сессияга, жогорку кеңештин сессиясына чыккан ошол маселелер биринчи комитетте каралат. Анан эч бир сын пикир айтылбагыдай кылып, жеткире даярдап, бүт маалыматтарды топтоп, ошону анализдеп, талдап, анан комитетте каралардын алдында депутаттарга бардыгына бирден материал таркатып, айтып, түшүндүрүп, андан кийин анан сессияга алып чыкканда дагы ошол
ким тараптан болбосун, депутат тарабынан болобу, өкмөт тарабынан болобу, ошол биз жазган немебизге, даярдаган материалга жооп беребиз. Мен иштеген маалда эч кандай каршы неме болгон жери жок. Биз болгондой фактыга таянып, ошол факт материалдарды ошол биздин токтомдун тиркеп кошо колдорун койдуруп алып чыкса элек да, ушундай кылып. Эч бир мындай бир сын пикир болгон эмес биз даярдаган материалдарга. Бүгүнкү күндө сизди өзүңүз иштеп кеткен комитеттин бөлүмү мындай жаштарга насаатчы катары чакырып, кеңп кеңешиңизди угайын деген ниеттери болот бекен? Жок, андай болгон жок. Бүгүн бизди мына Конституциянын 30 жылдыгына деген юбилейдик медаль менен сыйлады. Анан ошол жерде дагы ардагерлер көп топтолду. Анан айтышты, ушу биз эч каржы жагынан эч нерсеге муктаж эмеспиз. Пенсияны алып атабыз. Балдар иштеп атат. Ушу жогорку кеңештин алдында мына ардагерлер кеңешин түзүп, анан анча-мынча мындай даталуу күндөрдө чакырып неме кылып койсоңор, анан эми бизде өтө чоң бай тажрыйба бар. Биз чоң мыйзамдарды даярдап алып чыгып, кабыл алганга чейин ошону изилдеп карап туруп аттык. Анан эми айтып коет го, бывших не бывает деп. Биз баягы иштеп жүргөн немелердин бардыгы тажрыйба бар, но бүгүнкү күнгө чейин андай чакыруу болгон жок. Демек, устат шакирт программасын деле колго алса жаман эмес. Жакшы болот эле. Жакшы болот эле. Сыйлыгыңыздар кут болсун. Анда жогорку кеңеш жетекчилиги сиздерге атайын көңүл буруп, мектеп 85 жылдыктын алдында маанилүү мааракелик иш-чараны сиздер менен жолугушуудан баштаптыр да. Атайын студияга убакыт бөлгөнүңүз үчүн сизге дагы бир жолу ыраазычылык билдирели. Урматтуу окуучулар, сиздер жогорку кеңештин 85 жылдыгына, парламенттин 85 жылдыгына арналган күнүнүн тартибинде программасынын бул жолку чыгарылышында кезегинде тактай келгенде 2007 жылдан 2020 жылдарга дээрлик 13 жылдык иш тажрыйбасын жогорку кеңеш аппаратынын ишмердүүлүгүн жогорулатууга арнаган эмгек ардагерлери менен жолугуша алдыңыздар. Алардын бири жогорку кеңештин отун, энергетика жана жер казыналарын пайдалануу боюнча комитеттин эксперти Сабыралы Кебекбаев болду. Саламатта болуңуздар.